Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху. Ассаламу алейкум бүртугандар. Аллах таалам баарыңыздарга жакшылыгын ураласын. Баардыгыбыздын Алла таала күнөөбүздү кечирсин жана бул дүйнөдөгү баардык кылган жакшы амалдан кабыл кылып, ахиретте жүздөр жаркыланды болсун. Урматтуу бүртугандар, бүгүн Кудайым буйрса дагы бир сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Негизги максатыбыз бир гана Аллахтан ыраазылыгын көздөө, ошондой эле Алланын буйругу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн жеткизүү гана. Урматтуу бүртугандар, бүгүнкү биздин темабыз ыймандуулукта бир ыймандуу адам аркасынан ээрчи, же болбосо ыймандуу болгон адамдан сабак ал деген биздин темабыз бар. Бирок айта турган нерсе ушул эки, көптөгөн адамдар ушул мезгилде, ушул маалда, ушул саатта канча деген адамдарды карап, бирөөнү рекламадан болсун, балким бирөөнү коучтарды карап, же дагы бирөөлөрдүн жеткен ийгиликтерин карап, мен да ушундай болсом экен деп жашоодо изденип аткандар абдан көп. Ошол себебинен чыныгы бактылуулукка жеткизүүчү, ошондой эле чыныгы бактылыкка ээрчүүчү, ошондой эле жакшылыкка жеткизүүчү, ошол себеп боло турган бир адам жөнүндө айтмакчыбыз. Ал адам Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Эмне үчүн биз адам деп айтабыз? Анткени Алла таала өзү силердин араңардан, же болбосо адамдардан болгон пайгамбар экендигин айтып аткан. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам чыныгы үлгү, же болбосо усватул хасана, бизди ийгиликке жетелей турган, ошондой эле бул дүйнөдө дагы чыныгы жашоо, туура жашоо жашап, ошондой эле ахиретте дагы Алла тааланын алдына барган мезгилде эч бир шерменде болбостон, ошондой эле жакшылыкка жеткизүүнүн жолдорун баардыгын көрсөтүп кеткен адам катары эсептейбиз. Пайгамбардын атын укканыңыздарда сураныч барыңар, пайгамбарыбызга бир салават айтып койсоңуздар, Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп. Демек, караңыздар, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жашоосунан биз көптөгөн жакшылыктарды, мындай бир деңизден, океандан ушундай бир тамчы алгандай эле болуп калышы мүмкүн, балки 23 жылдык пайгамбарлык жашоосунан издей турган болсок. Анткени себеп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу биз үчүн чыныгы көрсөткүч, мындай айтканда чыныгы ийгиликке жеткизүү. Кандай десек, кээ бирөө сурашы мүмкүн, эмне себептен муну айтып атасыздар? Эмнеси кандай далилиңер бар десе, караңыздар, 23 жылдын ичиндеги кылган эмгеги, мээнетинин себебинен азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө канча деген адамдар туура жолду таап, ошол мезгилде дүйнөдөгү эң мындай бир туура жолдун бири ислам болуп эсептелет. Алла таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бизге жөн эле жиберип койбостон, авалки усватул хасана деп башында айтканыбыздай, эң чыныгы акыйкат үлгү катары, ошондой эле мындай айтканда хулукун азим деп айтабыз, кулк мүнөздүн эң бир бийик сересине чыгарган айтабыз. Караңыздар, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам пайгамбар боло электен мурун эле, жаш кезинде эле адамдардын арасында эң салаваттуусу, ошондой эле эң аманатка бекеми, ошол эле мезгилде бир да жолу калп менен, ошондой эле бир да жолу жанагындай бир моралдык жактан, ошондой эле коомго бир зыяны тийбегени туурасында айтылып келет. Кандай эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам пайгамбарлыгы келгенде, же болбосо мен пайгамбармын, Алла тааланын улуу элчиси болуп келдим деген мезгилде көптөгөн адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карап туруп эле ишенишкен. Эмне үчүн дегенде, анткени пайгамбарыбыздан эч бир зыян көрүшкөн эмес. Демек, пайгамбар ушул жөнүндө айтып, өзүнүн жашоосунда, чында хаятында деп коебуз, жашоосунда болгон эң бир чоң бир үлгү жөнүндө бизге кабарлап айтат. Ошонун бирөөсү ушул эки, силердин мусулмандын дейт. Мындай айтканда, колунан дагы, тили менен дагы башка бир мусулманга зыян келбеши деп айтат. Качан пайгамбар бул сөзүн укканда биз карайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир да жолу кол менен дагы, тили менен дагы керек болсо башка бир зыян келтирген эмес экенин нака сезип билсек болот экен. Анткени пайгамбардын өмүр байын окуй турган болсоңуз, ошондой эле башка адамдардын пайгамбар жөнүндө айтканын карап туруңуз, керек болсо диндеги болбогон, ошондой эле атеист болгон адамдар дагы, ошол менен азыркы заманда компьютер менен да эсептегенде эң дүйнө залкар адам ким дегенде, бүткүл жагынан, бүткүл параметрде, бүткүл жагынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды некен керек болсо компьютерда тандаган. Эмне үчүн дегенде, ал аркасына ээрчигенге ошон атактуу залкар адам экендигин. Эми караңыздар, пайгамбарыбыздын заманында көптөгөн адамдар пайгамбарыбызга каршы болушкан. Бирок пайгамбарыбызга каршы болгондон кийин дагы ал пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнө өзгөчө көңүл бурушкан. Бир окуяга көңүл буралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтө бир каршылаш болгон адамдары, же болбосо ошол Меккедеги мушрик деп коебуз, Меккедеги динсиз адамдар, же болбосо динге Мухаммад алейхиссалам алып келген чыныгы акыйкат ислам динине каршы болгондор, алардын арасынан эң атактуусун тандап туруп, же болбосо ошол замандын акыл парасаттуусун, ошол акын болгон, поэзияны ушу терең түшүнгөн арабтардын бардык
мындай айтканда азыр санжырасын толук билген өтө бир илимдүү адамды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам барып ошону бир балким сен өзүңдүн бир тарабыңа тартарсың, ошо бир туура нерсе айтарсың деп пайгамбарыбызга элчи катары жөнөтүшкөн. Ал адам пайгамбардын жанына келгенден кийин пайгамбарыбыздын жанына келип, пайгамбарыбызга мен эгерде чындыгында эл тарабынан келдим сага, эгерде чын уга турган болсоң анда мени уккун дегенде, ага сүйүктүү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам уруксат берсеңиз биринчи мен сизге сүйлөйүн деп Курандан аяттарды окуганда, баягы адам ошол жерден эч нерсе дебестен туруп мен ушул тирүү турганда менден сага зыян тийбейт. Ошол мезгилде мен сен жөнүндө кабар айтам деп өзүнүн коомуна келди. Ал жерге келип туруп, эгерде силер ушул Мухаммадка ээрчи турган болсоңор жана Мухаммад алып келген нерсеге кабыл кыла турган болсоңор, анда силер бул дүйнөдө да бийик эл болосуңар жана силер эч качан уттурбайсыңар деп баягы адамдар айтканда, сен да Мухаммаддын аркасынан ээрчи турган болдуңбу дегенде, жок, мен анын аркасынан ээрчиген жокмун. Бирок анын сөздөрүндөгү, анын мүнөзүндөгү, анын кулк мүнөзүн, агылма кылган мамилесинен дейт, мен аны жинди катары, сыйкырчы катары, ошондой эле акын катары көргөн жокмун деп кеткен экен. Де болсо караңыздар, канчалык деңгээлде пайгамбарыбыздын ушундай бир жеткиликтүү болгон Куран аятын укканда гана ал адам өзүнүн мындай бир оюнан кайткандыгын айтабыз. Билесиздерби? Чынында качан ыймандуу адам, кээ бирлериңиздер ушундай нерсе түшүнүшүңүздөр мүмкүн. Азыркы мезгилде деле көп адамдардын көз карашыңарда силердин алдыңарда өзгөрүп аткандарын көрүп атасыздар. Мурун балким атеист болчу, балким мурун көптөгөн дипломдордун ээси, чоң профессор болчу, окумуштуу болчу. Ошол мезгилде биякчан айтып болсок, көчөгүн эле зынаада жүргөн, балким үй бүлөсү бузулуп жүргөн, балким көчөгүн эле субхана калп айтып жүргөн, көчөгүн эле ушундай бир бузукулук кылып жүргөн адамдардын өзгөрүп аткандарын көрүп, балким таң берип аткандырсыз. Кээ бирлериңиздер болсо, бул мындай мээси айланып калды, бул фанатик болуп калды деген сөздөрдү да айтып атышыңыздар мүмкүн. Бирок чын-чынына келгенде, ошол адамдар акылдуулары акылы менен ченеп туруп, ушул туура жол экен деп таап атат. Ал эми акылсыз болсо дагы, баягы күнөө иш менен жүргөн болсо ал адамдын баягы пайгамбарыбыздын жакшы амалдарын, ошону көрсө ушундай жашаса болот турбайбы деген оюнун өзгөрүшү менен адамдардын өзгөрүп атканын көрүп атасыздар. Демек, келиңиздер, сиз менен биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам чыныгы адамды, адамдык сапаты бийик болгон адамдын аркасынан ээрчиңе аракет кылалы. Же болбосо муну биз айтабыз, пайгамбарыбыздын жашоосун алып келип, пайгамбарыбыздын көрсөткөн тарикка туура жолу менен жашаганга аракет кыла турган болсок, албетте субханалла туура жолду табышардан болобуз, урматтуу уртуган. Биз дайыма альхамдулилла деп айтабыз. Эмне үчүн альхамдулилла, Кудайга шүгүр, же болбосо Кудайга мактоо болсун деген сөз. Хамд, мактоо дайыма Аллага албетте. Ошол пайгамбарды Алла тарабынан, пайгамбарыбызды Алла Таала өзү жиберип, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жашоосун бизге үлгү кылып койгон. Караңыздар, үлгү деген сөз өзгөчө бир орунда ээлейт. Демек, эгерде сизде бизде уяттуулук боло турган болсо, ошол субхан пайгамбарыбызга уяттуулук болсо, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй акыл парасат боло турган болсо, кулк мүнөз боло турган болсо, албетте субхан биз оңолобуз, жашообузга, башка адамдарга пайдабыз тиет. Эми кээ бир суроолор бар экен, урматтуу уртугандар, телекөрүүчүлөр, биз ошого жооп берүүгө аракет кылалы иншалла. Ассаламу устаз. Суроомо жооп берип коесузбу? Сураныч. Үйлөнөйүн деп истихара намаз окугандан кийин түшүмө чачым узун болгонун көрдүм. Кыркайын же кырккан жокмун? Жобу кандай болуп калат дейт. Эми истихара деген намазга өзгөчө көңүл буруш керек. Истихара намаз өтө бир өзгөчө бир жашоодо бизди тарыхый бир мезгил деп койсок болот. Балким мына үйлөнүшүбүз бул тарыхта кала турган нерсе. Ошол эмеде бир иш баштай турган болсок да бул тарыхта кала турган нерсе. Ошол себептен ушундай бир мезгилдерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына, бизге дагы истихараны өзгөчө үйрөткөн. Истихаранын өзүнүн дуасы бар тугандар. Кээ бирлер намаз окуп, бирок истихара дуасын кылышпайт да. Ошол үчүн мен суранат да, истихара намаз окусаңыз, ошо истихара дегенде дуасын окуп туруп, анан кийин акырында жыйынтыгына көңүл бурсаңыз. Анткени себеп биз ар кандай нерсе, кээ бирде ошол истихара намазын окуп атканда кандай окуш керек деп суроо туулат да. Биринчи рекетинде балки Фатихадан кийин Кул аль-Кафирун сүрөсүн, экинчи рекетинде Кул хуаллахад сүрөсүн зам сүрө кылып окуп, анан ошо менен акырында истихара дуасын окусак дагы албетте жыйынтыгы жакшы болот. Анан эми сизден чыккан жыйынтыкты мен мындай болот деп айта албайм, анткени сиз ошол мезгилде биринчи кандай деп ойлосоңуз, ошол нерсеге майыл болосуз иншалла. Саламатсызбы? Мен 11-класста окуйм. Хиджаб кийген. Мектеп мугалимдер каршы болуп урушуп, чечтирип салышты. Эмне кылсам болот?
Негизинде эч бир мугалим каршы болгонго акысы жок. Анткени себеп субханалла, бул сиздин өз эркиңиз болуп эсептелет. Кийип бара бериңиз. Бизде бул министерстводон дагы ушу өзү чечилген нерсе бар. Ал жерде эч бир тыйышканга уруксат жок. Эгерде ушул болсо сиз ата-энеңизге айтыңыз, ата-энеңиз барып ошол мугалим менен сүйлөшсүн. Бирок мен урматтуу бүртугандар баар кыргызстандыктарды чакырат элем. Кыздарыңыздарды хижап кийгизгениңизде кандай бир мектептин талабына жараштыра кийинсе жакшы болот. Ак жоолук, ак эме, мындай өзүнүн үстүнө кандай нерсесин мындай адеп ахлак менен болгондой болсун. Ошол эле мезгилде ошо кыздарыңарды жакшы окутканга аракет кылыңыздар. Бирок мугалим эжелер, мугалим айлар суранарым бирөөнүн укугун тепсебегенге аракет кылсаңыздар. Анткени баардыгыбыз диний эркиндик болгон, ошондой эле баардык жагынан толеранттуу болгон мамлекетте жашайбыз. Кыргыз элибиз кичинекей болсо да биз мусулман экенибизди каршы болуп, бул дүйнөдө балки каршы болосуздар, бирок ахиретте Алланын алдында жазаңарды алып каларыңарды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум. Адамдын өзүнө көз тийиши мүмкүнбү? Албетте, эң жаман нерсе. Билесиздерби, өзүнө өзү маашырлануу бул шайтандын эң чоң бир фазилеттеринен. Мындай айтканда, ошол шайтан өзүнө өзү маашырланып, мен оттонмун, адам болсо топурактан деп эмне болду? Өзүнө өзү маашырланып, өйдө койгон себебинен азапта калды. Ошол эле мезгилде кээ бир алымдар айтат, адамдар өзүнө өзү бир жерлерин мактанып атып, же болбосо өзүнө ушу көзүнө тийиште мүмкүн деп алымдар айтат. Анткени пайгамбар айтат, айнул инсану хаккун дейт. Биринекен инсандын көз тийиши чындык деп айткан. Ассаламу алейкум. Мен суроом, субханалла деген туурабы же субхана Аллах деп айтылабы? Же айырмасы жокпу? Субханаллах десеңиз дагы болот. Негизи араб тилинде бул Алла кемчиликтен таза деген сөз. Ошон үчүн субханаллах дешибиз керек экен. Көп убакыттарда биз мисалы чочуйбуз, эркектер чочуганда, бир нерсе сүйүнгөндө, ошол мезгилдерде ушул сөздөрдү субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар. Кээ бирлер айтышы мүмкүн бул арабташ болот. Жок, андай эмес. Биз ушул нерседе о Кудай деп чочуйбуз кээ бирде. О Кудайга тобо деп айтабыз. Мына ушунун баардыгы тең эле туура сөз болуп эсептелет экен иншалла. Ассаламу алейкум устаз, ва алейкум салам. Салават айтып баштасам эсине берем, анан да уйкум келе берет. Эмне болушу мүмкүн? Салават айткан болсо, көп убактарда эстей бере турган болсо, эми ар ким алдында айтат. Бирок ошондой болсо алым чарчап калышыңыз мүмкүн. Кээ бирде көз тийип калышы мүмкүн. Эми кээ бир убакыттарда биздин жашоо режимибиз туура эмес болушу мүмкүн. Мисалы куптандан кийин ошол замат уктоону пайгамбарыбыз жакшы көргөн. Ошол себеп куптан намаз окуганда саат 10:00, саат 9:30 куптан болсо, 10:00 жатып кала турган болсоңуз, албетте субхана эртең күнү чарчабай, эстебей каласыз деп ойлойм иншалла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз устазым? Ва алейкум салам ва рахматулла. Менин жашым 21-де. Үйлөнсөм болобу? Жаман жолго басып кеттиден коркуп атам. Эми үйлөнсөңүз болот. Шариатта үйлөнгөнгө болбойт деп айтпайбыз балам. Бирок айтайын деген нерсем ушул эки, ошол ата-энеңизге маалым кылып койсоңуз, ата-энеңиз уруксат берген болсо, ошол эле мезгилде ошо сала турган кызыңыз дагы баам парасаттуу, жакшынакай үй бүлөдөн болсо, үйлөнсөңүз эч бир каршылыгыбыз жок. Алла береке берсин, Алла береке берсин. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Мен жаш курактагы кызмын. Мени квартирамда хозяйиним эч ким жокто зоруттап койду. Мен эми эмне кылышым керек? Муну сотко беришиңиз керек. Муну милицияга арыз жазып беришиңиз керек. Субханалла. Эч ким карабаңыз. Бунун жазасы болуш керек. Мамлекеттик өз жаза бар. Мына ушундай көптөгөн акмактардын айынан кечирип коюңуздар. Ушундай бир жанагындай бир өзүнө өзү ээ боло албаган аңгилердин айынан көптөгөн биздин кыздарыбыздын жашоосу бузулуп, эртеңки күндө мына ушу эркектердин кадыр баркы түгөнүп жашоосу аны ушундай бузулуп атат. Ошон үчүн муну сөзсүз милицияга жазып бериңиз эгерде чын болгон болсо. Ассаламу алейкум. Азыр көп кыздар махра батируна бизнес сурап атышат. Сурам махрына макул болуп үйүнө бериш керекпи же башка кыз издеш керекпи? Бул өзү бидат деп коебуз. Мен жаман бидат деп айтат элем. Жаман бир азыркы заманда болуп кеткен нерсе да. Махр деген нерсе шарият боюнча 10 грамм алтындын наркынан ашпаганга аракет кылыш керек. Эң аз болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтышы боюнча нике качан оор болгондо бузукулук башталат деп. Мына азыр ошол себептен ошол махр сурап аткан мезгилде ушул туура дей бербегенге аракет кылабыз. Биздин каада салтыбыз бар. Ал жерде өзүнүн нормасы бар. Мына ошол шариятыбыздын нормасы бар. Ал эми жанагындай үй бизнес сурап аткан бул туура эмес деп эсептейбиз. Калың өзүнчө башкача чечилет. Ошону бир молдолорго барып качан кылып атканыңызда, нике кылып атканда деле кээ бир молдогер ушундай кылып аткан экен, бирок ошону дагы айтып койсо деп ойлойм иншалла. Ассаламу алейкум. Туулган күн менен куттуктаса болобу? Эми кандай десем, адам бир эле жолу туулат.
Андан кийинкиси болсо ар бир жылы мисалы адам өлүп атат да, мына бир жыл өлдү, анан кантип туулат деп ойлойм. Эми кечирип коюңуздар, кээ бирлер жаман эмет коюшун, бирок кээ бир адамдар бар, мисалы туулган күнү менен дебесеңиз сизге таарынышы мүмкүн. Туулган күнүңүз менен деп коюңуз, анын эч кандай зыяны болбойт. Бирок ошондой болсо дагы туулган күнү өткөзүштү шарият өзү деле жакшы көрбөйт. Мусулманчылык өзү кереги жок нерсе. Мына ошо туулган күнүңдүн аркасынан канча деген адамдар бузукучулуктар, ушул оор нерселер болуп азыр мындай ысырапкорлукта болуп кетип атканын көрүп атабыз. Ассаламу алейкум устаз, жашым 19да, бир баланы жактырдым, 23тө, түп келишкен жакшы болот экен. Биринчи кадам кылсам болобу дейт. Эми астагфирулла, бул өзү кыздардын бир эркекке мындай мен ал деп айтышы, ушул көп убакыттарда мисалса ушу айтса болот дегенди башкача түшүнүп алышкандар бар. Сиз эгерде турмушка чыккан болсоңуз, мурун балалуу болуп калган болсоңуз, дагы ушундай нерсе болгон болсо, анда өзүңүз мындай бирөөнө мындай тием десеңиз, мындай улуу болсоңуз анда мүмкүн да. Анан эми эгер жаш болуп аткан ата энеңиз субханалла сиздин тагдырыңызды мындай ата энеңизге байласаңыз жакшы болот. Ошо ата энеңиз сизге күйөө таап берип, сиз болсо кыз таап берип, ушундай бир үйлөнсө деп ойлойбуз да. Анткени мындай бир эртеңки күндө мына азыр карасаңыздар, көптөгөн ушул мындай бир бузукучулуктун көпчүлүгү жанакындай бир динди жок нерсени кылышып, жана өзүн билип өтүгүн төргөлгөн жаштардын себебинен болуп атат да. Анын акырында келсе ким күнөөлүү болсо эле мына сен тапкан, мен тапкан болуп, анан үй бүлөлөр чатакташып кетип атат туугандарым. Ошон үчүн кызым, андан көрө субхана ата энеңизге ушундай бир нерсеге мындай өзүңүздү тапшырып койсоңуз жакшы болот деп ойлойм. Устаз, жаңы динге кирип жатам. Ахли сунна вал жама акыйдасы туурабы? Акыйда боюнча түшүнүк бергилечи дейт. Алхамдулилла, өтө чоң жакшы суроо, актуалдуу суроо. Биздин Ханафи, биздин кыргыз элибиз, ошондой эле Орто Азия, бизде бул убакытта Ханафи мазхабы менен ошондой эле Матуриди акыйдасы деп коебуз. Бул ахли сунна вал жамаат болуп эсептелет. Бул ахли сунна вал жамаат дегенибиз бул өзгөчө жол эмес. Бул мындай айтканда нажат таба турган жамаат, ошон үчүн биз Матуриди деп эсептейбиз. Анан кээ бирлери бар, мисалы ахли суннамын деп, бирок ошол эле мезгилде ошол мындай бир Матуриди, мындай Тахавия деп коебуз. Өзүбүздүн илгертен тутунуп келген биздин акыйда ишенимибизден жолдон тартып салгандар. Ошон үчүн суранат элем, Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы деп ушу кабыл алсаңыздар жакшы болот. Анткени мында акыл ченеми дагы каттый деп коебуз, мында бир эч бир талашсыз болгон суроолорго жооп бар. Анан кээ бирлер мазхаб кармабайм, мен акыйдам ушул, булардын акыйдан адашуу деген нерсе болсо, анда өзү адашып кеткенине билбей калгандар бар, кечирип коюңуз. Анда жөн ушу мечитке барып, ошол жерде аялдар бар, устазлар бар, ошону сабак алсаңыз жакшы болот иншалла. Мечиттен тышкары эле берилип аткан сабактын көпчүлүгүн кээ бирлеринде адашуу болуп калышы мүмкүн. Саламатсызбы? Акыркы учурда депрессияга түшүп, эч нерсе көңүл жок болуп атат. Жашоо караңгыдай сезилет. Адамдар менден алыстап, пайдам тиерде жанында болуп катышат да, кайра мени таштап кетишет. Өз күчтүү, эрктүү кыз болчумун. Намаз баштайм деп коюп, баштай албай атам. Ичимде таарынычтай кыйнап салды. Бул эми сиз, мен сизге бир нерсе айтайын. Сиз көп убакытта истигфар айтыңыз. Астагфирулла, о Алла кечир деп. Ошол эле мезгилде бир адамдар биз дайыма айтабыз, эгерде сиз бир жакшылык кылсаңыз, ошол жакшылыктын аркасынан бирөөдөн бир нерсени күтпөңүз. Анткени жакшылык кылуу, мындай айтканда бескарыстуу деп коебуз го, бир нерсе күтүү менен болбош керек. Күйөөсү деле аялына, аял деле күйөөсүнө кылган жакшылык үчүн бир нерсе күтүшү шарт эмес. Эгерде ушул нерсе күтүп отурган болсо, эгерде ошол нерсе түпкө сизге жашооңузга бир туура келбей кала турган болсо, аны таарыныч, аркасында ушундай бир депрессияга түшүп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахума инна аузу бика минал хамми вал хузни ва аузу бика минал ажли ва касли деп бекерин айтпагандыр. Алладан ушундай бир камдан, кайдыгерликтен, ошондой жалкоолуктан, алсыздыктан Кудайдан пана тилеңиз. Мен кыз бала акыркы күндөрү бул дүйнөгө батпай аткандай сезип жүрөм. Калганым жакшы деген ой келип, ошол өлүп калганым жакшы деген ой келип жатат. Жок, кызым, андай кылбаңыз. Аллахым сизге субхана хидаят берсин. Жакшы ата энеңизге айтыңыз. Ушундай бир кичине болсо дагы бир жашоодо бир үмүт кылып, жакшынакында бир сабактарды угуп, Кудайдан коркуңуз. Анткени бул жаман ойдон арылыңыз. Бул ой сизди жеп койбосун. Сабактарга катышыңыз. Алким медресеге барып отуруңуз, устазлар менен сүйлөшүңүз.
Устаз, менин атым Азиз. Бир эжем анан карындашым бар. Ата энеме кыжалат боло берем. Кантип сурак күнү жооп берет деп. Апам менен атам намаз окубайт. Өзүм намаз окуйм, Куран окуйм. Апам менен атам кыямат күнү эмне болот? Алхамдулилла. Жакшы, өтө бир сонун бир жакшы сөз козгодуңуз. Сурооңуз алтындай суроо экен. Менин урматтуу менин уулум, Азизим. Мени жакшылап оңуңуз. Биз балдар ата эне үчүн жооп бербейбиз. Эми биз алар үчүн дуа кылышыбыз шарт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнекен атасынын, апасынын аркасынан дуа калган бала болсо, бул садакатыл жария, өчпөс садака болуп эсептелет. Ошон үчүн сиз атаңыз менен апаңызга мына аларга кызмат кылыңыз. Ошол эмеде аркасынан о Алла, мен ата энемди күнөөсүн кечир деп көп дуа кылыңыз. Мына сиздин милдетиңиз ошол эки. Ошол бир туугандарыңызга жардам бериңиз. Апаңыз менен атаңызга белек берип, жай намаз, теспе бериңиз. Эгер алар дин жөнүндө жаман сүйлөгөн болсо, алар менен урушпаңыз. Анткени алардын алгы тарбиясы ошондой болуп калды. Билесизби, акылдуулукта, акылсыздыктагы бул Алла Тааланын жазымышынан болот, тагдырдан болот. Демек, ар кимге өзүнүн жолу коюлган. Ким жакшы жолду тандаган болсо, ал ошо менен жакшы жол менен тандап отуруп акыры бейишке апарат. Ким жаман жолду тандаган болсо, акыртыы ал жаман жол аны тозоккого апарат. Ошондон сиздин милдетиңиз бир гана дуа кылыш балам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Биз эч уруш талаш жок эле, туугандары ортого түшүп ажыраштырып коюшкан. Врачтар ала элек анализди болжолдоп аябай башкача айтып койгондон кийин ушулар окуялар болуп кетти. Операция болуп оорутта калдым. Турмушка чыккан күн 8 күн эле жашадым. 1,5 жыл. Инстаграмдан күйөөм жазып талак алдым. Талак түштү, телефондон алса түшөбү дейт. Эми Кудай сактасын, азыркы мезгилде ушундай адамдардын жашоосуна бир тоскоол келтирип, жаштарды ажыраштырып, бир жаман нерселерди айтып келген адамдар бар. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушакчы жана чагымчы бейиштин жытында жыттабайт деген. Бул жаман амал. Биз билбейбиз ким тозокко, ким бейишке барарын. Бирок ошондо болсо дагы пайгамбарыбыз айтып койду. Эмнекен чагымчы дагы бейишке ла ядхулул жанна, бейишке эмнекен кирбейт деген. Демек ушул адамдардын кылган жаман себебинен канча деген жаштар ажырашып, жашоолору бузулуп атат. Мен ошолор эжекелерге байкелеп айтат элем, келиңиздер, субханалла. Бирөөнүн жашоосуна килигишпейли, бирөөнүн кемчиликтерин айтпайлы. Анткени себеп субханалла, ошол кемчиликтер ачыктан ачык болуп турса дагы, ошол үйлөнгөн эркек, ошол үйлөнгөн аял чечсе жакшы болот беле деп ойлойм. Ошол эле мезгилде субханалла, жанакындай бир талак деген сөз Алла Таалага уруксат берген, бирок ага жакпаган сөздөрдөн болуп эсептелет экен. Кудайым күнөөбүздү кечирсин, ушул сөздү айтпайлы иншалла. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы? Менин суроом бар эле, садака боюнча. Менин кайын сиңдим бар. Жолдошу өтүп кеткен. 2 кичине баласы менен калды. Кээде колдон келишинче жардам кылабыз. Жолдошум айтат, садака тууганга кылган жакшы, башка бирөөгө караганда дейт. Мен айтам, может андан да кыйналып үйү жок, ачка отурган берел деп. Карындашыңдын үйү жайы, тамак ашы барго, башканын андай нерсе жок деп. Же мен туура эмес кылып жатамбы? Ооба тууганым, сиз туура эмес кылып жатасыз. Мейли, туура сиздин да бир сөзүңүздө бир туура нерсе бар. Башка муктаж болуп аткандар бар. Бирок ошол үй бүлөдө субханалла өзүнүн жанагындай бир карындашына жардам бериш өтө жакшы. Анткени шарият боюнча, мусулманчылык боюнча, ата бабабыздын жолу боюнча дагы мынакей бош калган аял кишиге көптөгөн адамдардын суук көздөрү, суук сөздөр тиет. Ошол мезгилде мисалы ажырашып кетсин мейли, күйөөсү өлүп калсын, анын аркасынан жаман деген сөздөр өтөт. Ошол мезгилден ошондон өтүү керек. Кыз кишиге жардам бергиле. Карындашына берген жакшыраак деп эсептейбиз. Анткени себеп ошого берүү менен биринчиден тууганчылык бекемдейт. Экинчиси кыз киши болгондон кийин менин туугандарым бар экен, мени карап турушат экен дегенде күч пайда болот. Үчүнчүсү иншалла Кудайым буйрса анда да жүрөгүндө мээрим болуп, абалки бир жаман нерсе болсо деле, абалки субхана аркасында Кудай Тааланын бир рахматы жаап калат иншалла. Бисмилла. Ата энем менен мамилем жакшы эмес. Аракет кылып атам, жакшы мамиле түзгөнгө. Баары бир көп келишпей, түшүнүшпөй, уруша беребиз. Эмне кылсам болот? Көп убакыттарда мен дайыма сабактарда айтам. Бир адам менен урушууда ушул колдон келишинче жүрөктөн ошол да жек көрүүнү өтө берилип кетпеш керек. Анткени көп убакытта жек көрүү адамдын жүрөгүнө бузукчулук салат. Ал эми бузукчулукту шайтан салат. Ошол себептен шайтандын жеми болуп калбаганга аракет кылалы туугандарым. Ата энеңиз менен болсун, бир тууганыңыздын кошуна, жора жолдош менен болсун, аялыңыз, күйөөңүз менен болсун, эгер сиз уруша турган болсоңуз, эң акыркы чеги субханалла, эмнекен ассаламу алейкум деп дайым такай салам берүү менен болсун.
Ошол анткени себеп керек болсо ким биринчи салам берсе, ошол салам берген себебинен ошол Алла Тааланын алдында ошол адам күнөөсү кечилип, даражасы көтөрүлөт тууганым. Бирок ата-энеге таарынып кереги жок. Мен дайыма айтам. Ата-эне мейли ит болсун, тас болсун, ал субхана эң жаман болсун, ал сиздин атаңыз жана апаңыз болуп эсептелет. Кимдин башынан өтпөптүр бул нерсе. Балким бир нерсе жакпай калат. Ошол жакпай калса дагы ошол нерсе бул менин атам, бул апам деп жакшы жагын карай бериңиз. Кудайым береке берсин сизге. Ассаламу алейкум устаз. Кандайсыз? Альхамдулилlah, шүгүр. Устаз, биздин үй бүлөдө ынтымак жоголду. Менде бир мурун намаз окуучу элем, жашоого болгон кызыгым жоголду. Иштерим да жүрүшпөйт. Машалла, 3 нерсе кылуу зарыл экен. Биринчиден, сиз бизди кандайсыз дегенде эле биз сизге альхамдулилlah дедик. Демек, сиз шүгүр айтышыңыз керек. Эгер качан шүгүр айтканбыз, Алла Таала өзү айтып атат Куранда, аяти каримада, маанисинде, силер шүгүр айткыла, биз силерге көбөйтүп беребиз дейт. Демек, сиз шүгүр кылыңыз. Биринчи туугандарыңыз бар. Экинчиси, ошол туугандарыңызды чакырып, тамак берип, билесиздер, бир жерде тамак ача турган болсоң, 1000 күн бою салам беребиз. Ошол тамак берип, кичине бир белек берип, бир туугандардын башын бириктирүүгө аракет кылыңыз. Анан намазыңызды калтырбаңыз. Билесиздерби, жүрөк карайганда дейт, устаздар айтат эле, адамдын жүрөгү ушундай бир өзгөргөнгө өзгөрүп турат дайыма. Өзгөрүп турат дегенибиз ушуреки, ал кара тактар менен өзгөрөт. Күнөөнүн кара тактары менен. Качан биз жашообузда күнөөбүз көбөйүп баштаганда, жүрөктөрүбүз алсыз болуп баштайт. Жүрөктө коркунуч башталат. Качан жүрөктө коркунуч болгондон кийин, анда адамда ачуулук, көр албастык, ачкөздүк деген нерсе пайда болуп, адамды намаздан, зикирден, бир тууганчылык куруудан тартып коет. Чыныгы душман, акыйкат шайтан экенин. Жана пайгамбар айткандай, эгерде силер өзүңөрдүн нафсиңерден өткөн душманыңар бар десеңер, анда өтө адаштыңар деген. Балким субханалла, шайтан, балким өзүңүздүн нафсиңиз субхан ошого жол берип атат. Ошол себептен Кудайдан коркуңуз, көп истигфар айтыңыз. Ассаламу алейкум устаз, менин жашым 18-де. Барган сайын бузулгансып баратам. Ошого ата-энемдин сөзүнө карабай үйлөнүп алсам күнөө кылбачтай эле болтам. Эмне кылсам болот? Кандай жол көргөзө аласыз? Эми субханалла, ар бир ата-эне баласына жакшылыкты каалайт. Жана биз башында да бир аз айттык элек, эми ата-энеңиз уруксаат берген болсо үйлөнсөңүз жакшы болот. Эгерде ошол күнөөгө барып аткан болсоңуз, анда субханалла, эми мен кандай айтам дегеним, бар үйлөнүп ал десем дагы болот, үйлөнбөй отур десем да болот. Бирок мен жакшы айта турган нерсем ушул эки, андан көрөк пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында бир жаш бала келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, "Я Расулалла, мага зына кылганга уруксаат бер" деген экен. Же болсо мен бузулуп баратам, мен ушунда чыдай албай баратам дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жүрөгүнө колун коюп, Кудайдан корк десе де жүрөгүнө коюп дуа кылган экен. Ошондон кийин ал жигит субханалла зына кылгандан токтоткон экен. Ошол эле мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан бир ушундай бир кыйналып аткан болсо, орозо тутууга да буйрат эле. Анткени курсагы токтук адамды ошондой күнөөгө апара тургандыгын кабар берген. Кудайым береке берсин. Бирок субханалла, өтө шашпаңыз, жашоо алда экенин унутпаңыз. Ассаламу алейкум устаз. Демек, тууганым, Алла Таалам береке берсин. Мынакей, көптөгөн суроолор болду, көйгөй болду. Мунун баардыгы тең бизге бир нерсени түшүндүрүп турат. Демек, биз, урматтуу тууганым, дагы да болсо эң жакшы үлгүгө биз муктаж экенбиз. Имандуу болгон, имандуулардын атасы болгон пайгамбар Мухаммад алейхиссалам аркасында ээрчи турган болсок, албетте сиз менен биз туура жол табабыз. Келиңиздер, пайгамбарды ээрчийли, келгиле биздин атабыз туура жолдо жүргөн атабыздын жолун издейли, жана Кудайдан корколу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала баракатуху.